Көзгө көрүнбөгөн кооптуу пандемия менен күрөш, адам өмүрүн сактоо милдети, тынымсыз иштеген уйкусуз түндөр, пандемия басаңдап тынч күндөр келсе деген тилек көпкө күттүрүп келүүдө. Мындан улам дарыгерлерге болгон сый артып, алардын жумалап эмес, айлап үй бетин көрбөй, коопсуздугубуз үчүн жан өрөө иштеген эмгегин баалап, атайын дем берүү максатында маданий иш-чаралар өтүп келүүдө. Аталган саамалыктын бири Таазим сизге дарыгер аталышындагы адабий музыкалык кече. Иш-чара Жусуп Турузбеков атындагы шаардык 2-чи китепканада өттү. Уюштуруучулардын айтымында, адам өмүрү менен алышкан дарыгер коомдун кадыр барктуу адамы экенин мезгил дагы бир ирет тастыктады. Андыктан оору күчөп турган мезгилде кызыл аймакта иштеген дарыгерлердин эмгегин учурунда баалап, сый көрсөтүүнү туура көрүшкөн. Сайрапалар менен унутулуп бара жаткан салттарды алып чыгып жайылтуу максатында ушул иш-чараны өткөрүп жатабыз. Баарыбыз көрүп билгендей, быйылкы жылдын баатырлары дарыгерлер болушту. Ошол себептен Таазим сага дарыгер деген аталыштагы кечени уюштурдук. Акын эже агайларыбыз келип, дарыгерлерге арналган ырларын окуп жатышат. Кудулдарыбыз келип, сатирасын аткарып жатышат. Актрисаларыбыз келип жатат. Ырчыларыбыз келип өз өнөрлөрүн тартуулап, дарыгерлерге болгон сый урматын билдирип жатышат. Бейтап менен иштөө жеңил эмес экенин COVID-19 менен күрөшүү учурунда ар бир жаран жоон тери менен сезди десек жаңылышпайбыз. Дарыгерлердин түмөн түйшүгүн көзүбүз менен көрүп, жүрөгүбүздөн өткөрдүк. Андыктан дарыгерлер ар дайым зор урмат сыйга жана ардактоого татыктуу. Кыйын күндүн жүгүн тарткан арбай, баарың жылдыз, баарың күнсүң, баарың ай. Жашоо өмүр улап берген адамга халатындай тилегинин агай. Дартка даба, тапкан жетип акылы, өлбөсүн дейт эч адамдын жакыны. Таазим сага асыл адам дарыгер, ак халатчан ушул күндүн баатыры. Денисак улут күчтүү мамлекет. Балдары, жакындары менен өткөрчү убактысын биз үчүн курмандыкка чалып жаткан медицина кызматкерлерине илдетти эртерээк жеңип, жардам берүү баарыбыздын колубуздан келет. Андыктан кайдыгер болбой, айтылган сунуштарды так аткарып, өз ден соолугубузга кам көрүүнү унутпаңыздар. Элдин саламаттыгы баарыбыздан эмес, ар бирибиздин көз каранды. Ар бир бизге жылуу сөз кандай, жакшы сөз кандай кишинин көңүлүн көтөрөт. Ошондуктан бүгүн атайлап ушундай бул пандемия убагында чындыгында эле биз анын ичинде мен дагы кетпей ушул жерде биздин дарыгерлер тобунда абдан эмгектенип келдик. Биздин жана кызыл аймакка да кирүүлөр болуп көп эмгектенип келген үчүн ошон үчүн бүгүн көңүл буруп ушул эмеге иш-чарага чакырганына чоң ыраазычылык билдирем. Дарыгерлерге Таазим мынакей ушу өткөн жылы Кыргызстан эле эмес дүйнө жүзүндө оор жыл болду, баарыбыз билебиз. Бирок Кыргызда бир жакшы сөз бар. Кыргыз мындан да жаманын да тойго барган деген. Көпчүлүгү кызыгып берет. Токтогулдук болсоң эмне кирдебайсың? Дейт ана мен токтогулдук болгону мен 10-чусумун дейм. Десем көбү түшүнбөйт. Ал 10-чу деген кандай сөз деп? Кыргызстан боюнча мындай сөз бар го, кыргыз эли мынтип сүйлөшөт го. Айланайын токтогулдуктардын баардыгы эле ырчы болот. Бир 10 токтогулдук сүйлөшүп турган болсо, барсаң жок эле дегенде 9 ырдайт дейт го. Мен 10-чусу да.